Дуа Кембеякта дагы атасына коноктоп аш берсе болобу? Аш менен жылдыкты бирик өткөргөн туурабы? Жылдык деген шариатта жок. Жылдык, 40-лык, 52 күндүк, пайшамбалык, 3-түк, 7-лик дагы эмнелер бар? Ушулардын баары жок. Бирок аш берсе каршы эмес. Анткени аш бир күнгө белгиленбейт. 3 жылда, 5 жылда, 10 жылда балдар качан чоңоюп тынып жаш элек, ошондо атабыз өлгөн деп көмүп бердиңер эле, рахмат силерге. Биз дагы балтыретибиз толук ушинтип адам болуп калдык. Келгиле деп той берип, элдин патасын алып коюу деген сөз. Ара каралашпасын, мушташ болбосун, рия болбосун, ошентсе макул. Бирок андан дагы жакшысы ошого өткөн тыйынды апарып, карлар үйүнө апарып, 1 жыл тамак ашын камсыз кылып берсе, мадрасанын 1 жылдык ашы камсыз кылып берсе, бул 1000 аштан жакшыраак болот. Ашың bir күндө бүтөт. Тигинин 360 жыл аш берген болот.